Кыргыз маданияты орду толгус оор жоготууга учурады. 2021 жылдын 16 февралында Кыргыз театр жана кино искусствосунун залкар таланты, дүйнөлүк чыган актриса, Кыргыз Республикасынын эл артисти, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Жамал Сейдакматова узакка созулган катуу оорудан кийин 82 жаш курагында дүйнөдөн кайтты. Жамал Сейдакматова 1939 жылдын 21 сентябрында Ысык көл районунун Темир айылында жарык дүйнөгө келген. Фрунзедеги номер 5 орто мектепти аяктап, Ленинграддагы полиграфиялык институтка тапшырат. Табиятынан берилген шык, талант аны искусствого кайра алып келет. Театр залкарлары Муратбек Рыскулов, Сабира Гүмшалиева, Дар Кулкуюковалардын көрөгөчтүгү менен 1956 жылы Кыргыз мамлекеттик академиялык драма театрына кабыл алынат. Келечектүү актрисанын таланты 1958 жылы тартылган Алыскы тоолордо көркөм тасмасында ролун аткаруу менен кеңири таанылган. Ошол күндөн өмүрүнүн акырына чейин улуу актриса катары талбай эмгек кылуунун үлгүсүн жаратты.